Koşup ekan? Ya. To'yib qolmay. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан коомдук биринчи жана маданият тарых тил каналдарынын оосунда кеттик тоого берүүсү. Ортодо карантинге байланыштуу узакка созулган тыныгуудан соң биз кайрадан тоо кыдырып бийиктиктерди багындырууну улантабыз. Бүгүнкү чыгарылышта бизде конокто ырча айым Назель. Негизи толук маршрутту алдын ала айтып берген эмесмин, чоочуп качып кетпесин депчи. Бүгүн биз азыр планда, картада көрсөтүлгөндөй, Рацек туруу жайына барабыз. Бир аз тыныгуу алабыз дагы, андан ары тоңуп калган көл бар, Рацек чокусунун түбүндө, ошол көлгө барып, бир аз эс алып. Рацек тоңот экенбиз. Кайрадан Рацек эпесине келип түнөй үстүндө, эртең менен түшөбүз, ылдый. Тепшиге келебиз дагы, кайра Тепшиден солду көздөй Комсомолец чокусуна багыт алабыз. Андыктан алдыңкы 3 күн, биз үчүн 3 күн, сиздер үчүн жарым саат бирге болуңуздар. Анда кеттик. Кыргызстанда жайгашкан чокулардын ичинен чыгуу жолу боюнча жөнөкөй, ашыкча коопсуздук маселелерин чечүүнү же атайы даярдыкты талап кылбаган Комсомолчу чокусу. Аларча альпинисттер лагеринен ары 8 чакырымга жакын алыстыкта. Негизи бул бийиктикти бир күндө багындырып, кайра артка кайтып келсе болот. Бирок биздин чыгармачыл топ съемка иштери үчүн жалпысынан 3 күн убакыт бөлдүк. Мен ошо билегенге азыр дагы алым бар экен. Алыңызды кетирбеңиз. Сен да ламбаңдай. Алды кетирбей дот. Нуриза. Кетир. Ар бир альпинисттин күчүн сынап, жыл сайын 1-майда өткөрүлчү Альпиниада дал ушул Комсомолчу чокусуна чыгуу менен башталат. Өзүнчө бир тоо сүйүүчүлөрүнүн салтына айланган. Чарчадым. Негизи эле музыканы укпаган адамга бийлеп жаткан адам төшүнүксүз сезилиши мүмкүн. Бул эмне болуп атат деп бир кызыктай көрүнөт да, сырттан караган адамга. Анан негизи эле биз дайыма ушинтип тоолорго чыкканда, эфирден көргөндөр же сүрөт видеодон көрүп калгандар жаныңарды кыйнап эмне кыласыңар? Эмне бар ошол тоого кыйналып, андан көрө эс алып жырга үйдө жатпайсыңар. Же тоонун бооруна баргыла дагы шашлык бышырып, жегиле дагы уктагыла төшөк салып жайланышып дейт. Анан мени кызыктырганы, сиз үчүн кандай өтүп атат? Башталышы кандай? Баштапкы сезимдери кандай? Келбей эле койсом болмок деп өкүнүп баштадыңызбы? Качып кетейин деген ой жок азырынча. Башталышы эң мыкты. Себеби негизи мен кичинекей чагымда эле кыялданчумун. Ошо кичинекей чагымда
тоого чыкканда дагы аябай мындай кереметтүү жерде жашайбыз. Ошо тоого дагы мындан нары алыс жакка чыксамбы, бийиктикке чыксамбы деп ойлогом, бирок өзүнүн убагы болот турбайбы? Анан ошо ооба, план ишке ашпай жүрүп, анан буйрук деген бүгүн экен. Мына ушул убакыт дагы келди. Мен абдан ыраазымын. Азыркы учурда мына бүгүн бияка чейин канча саатта жеттик? 1,5. 1,5 саатта ошо Нуриза урушуп атат бизди. Негизи бул силер деген бир 40 мүнөттө келчү жерде 1,5 саатта келе атасыңар деп элечи. Анан ошо эми акырындан үйрөнөбүз да. Азыркы учурда эң сонун маанай, аябай жакшы сезимдер, таза аба, арыктап атам. Бир 200 граммга арыктадым окшойт, 2 килограмм деп калп айтпай эле коеюн, 200 грамм тери акты. Ал 200 грамм агып кеткен косметика болчу деп. Ай, мен аябай шумдук даярдангам бүгүн, барып туруп салонго барып, Толик деген досум бар, чачымды жасайт ошо. Чачымды жасап, боенгонум өзү. Бул жерде мен негизи айтпай эле коеюн деген, бирок чыдабай атам. Көрүүчүлөр башында көрбөй калды. Назел айымдын даярданып келгенин көрсөңөр. Аэропортко барып, самолет менен башка өлкөгө уччудай чоң сумка. 2 сумка косметика. Мен ойлогом, бул жакка бизди баска кеттик деп эле вертолет менен алып келип коет го деп. Анан башка кийимдерге ылайыктуу бут кийим түрлөп баарын салып алыптыр. Анан болбойт деп тартышып, урушуп, мушташып атып, араң 2 сумкасын калтырып келатабыз. Бирок ооба, Нуриза мыкты кыз. Нуриза туура эле айтып коймой жолдон. Чарчаганда азыркы мына терим кургап да жыргап отурабыз эс алып. Ай, Нуриза, сен негизи чындап эле мен урушуп эле тиги калтырыңыз деп эле туура эле кылып турсуң. Ай, мунун баарын жолдон эле таштамакмын деп айтып атам азыр. Урушканда жок дейм, мисалы үчүнчү. Анан мынтип түшүндүрүп атты да, кайра элечи намек кылып, ай, Назележе, мунун баарын көтөрө эле коңузбу, бут кийимди бияка эле калтырып койгуңуз десе эле мен, ай, жок, кой тур деп көргөзбөй эле салып алайынчы бут кийимдерди, акырын тиги баарын чогултуп кетип баратсам. Аягында өзү деле тажада ошентет. Ай, Назележе, могу рюкзак бар, ушуну азыр көтөргөнгө аракет кылыңыз деп туруп болбой эле. Анан өзү да айтпады, аягында экөөбүз кичине эметте кеттик. Ай, жок, халатымды килдеген тартышып кеттик. Ай, мындай улактар түшүп, халаттычы, халатты көтөрүп алгам. Биз чыныгы кесипкөй альпинисттер болбогонубуз үчүн бийиктикке чыгуу бир топ эле кыйынчылыкты туудуруп атат. Сырттан оңой сезилгени менен, жөн эле басып бараткан сыяктуу сезилгени менен, негизинен бир топ эле мындай физикалык даярдыкты талап кылат. Анан берүүнүн башында биз негизги башкы план боюнча айтканда өтө эле кыялданып алыппыз чынында. Бир күндө биз Муз көлгө жетип, кайрадан кайтып келип, анан экинчи күнү Комсомолец чокусуна чыгабыз деп пландаганбыз. Бирок азыр алыбыздын жетишинче болушунча бардык чекиттерге жетүүгө аракет кылабыз. Бирок мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин рюкзактар өтө оор болуп турат. 3 күнгө көрүлгөн тамак аш камылгасы, жата турчу палатка, уктаган төшөктөрүбүз болуп аябай оор болуп турат. Ошон үчүн ана тетиги чоң таштын артына бекитип, катып коюп, өзүбүз кайрадан жумушубузду улантып, Рацек кепесине жетип, кайра кайтып келип, ушул биз турган жерде, Тепши деген жерде түнөйлүү деп чечтик. Эң биринчи керектүү суу. Так. Фонарик, өңдүү буюмдарды өзүбүз менен алабыз. Фонарик калганын калтырабыз. Колгап жылуураак.
фонарик. Ой, кор. Бар, газ. Бұл жерден тамақтан алалы. Тияқта тамақ еш нәрсе көтербей элечи. Ең керектүү, кечинде кайра кайтып келатканда бизге керектелет фонарик, ар бирибизге бирден. Ушул жерден тамактанабыз. Мынакей нанды кармагыз котлет, мен нан жейбиз дагы. Калган сумкалардын баарын катабыз. Үмүт кылалы, жоголуп кетпесин деп. Жоголуп кете турган болсо 3 күн тамак ашы жок, палаткасы жок, төшөгү жок жашайбыз тоодо. Жоголсам да мен же сизден көрөм, же Азизден көрөм. Шай да кетип баратат. Чарчагандай болуп атам. Бираздан кийин караңгы кирет экен. Тоодо эч бир прожектор жок. Болгону мен, биз жана тоолор жаратылыш бүгүнкү түнү. Адам ойлойт турмуш жеңет деген ушул экен да. Негизи биз бардык чекиттерге жетиш үчүн эртең мененки 6-7лерде чыгышыбыз керек болчу. Биз аларча лагерине түшкү саат 3:30 келип, кеч жолго чыкканыбызга байланыштуу ушундай бат эле күгүм кирип күн батып кетти. Азыр биз Рацек кепесине жетпей Шаркыратманын түбүндө турабыз. Эртеңки күнгө сууларыбызды камдап алдык. Азыр кайрадан Тепши жерине кайтууга мажбурбуз. Кеттик, Назилже. Кеттик. Азыр бизде эң негизги биринчи максат буюмдарыбызды таштап кеткен жерге Тепшиге
жетүү аябай суук. Эгер кааласаңыз, Назира айым, бул жерде калып, баарлашып, ырдап, бийлесек болот. Каалайсызбы? Калалыбы ушул жерде? Жүрөлү. Кичинекей токойчонун ичинде. Койчон ишерде турабы үчүндө эле. Ооба, анда Андардайбыз. ырчыларга акча төлөп тойго чакырабыз. Жаныбызда бекер турганда колдоно алалы. Сиздерге Аны эмесе кеттик. Төмөндө айтып кеткендей эле, атайын сиздер үчүн кийинки чыгарманы арнамакчымын. Мен сүйүктүү Кети Тапурянын репертуарынан «Тик-так» деген чыгарма. Мен ырдайм, сиз билесиздер. Мне нужен больше, чем тогда. Только как вернуть назад. Я бы сказала, что я не права. И теперь не врут глаза. Без тебя ночь мне больше не нужна до утра. На краю стою одна. Без тебя в сердце только тишина для меня. Но я ей не нужна. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Come on! Я все думаю, где ты сейчас, где твои шаги в темноте. Время словно хочет быть за нас, только мы уже не те. Без тебя ночь мне больше не нужна до утра. На краю стою одна, без тебя. Hey! В сердце только тишина, но нужна. И чё, говорит? Но я ей не нужна. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя ни капли. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. А ну, если что, билет? Hey, come on. Hey, hey, hey. Тура кал, билеп жүрбөлү. Come on. Hey, 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 hey. Аны месе кеттик дагы бир жолу. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Come on! Hey, hey, hey! Woo! Ай, ырда бийлеп дагы кичине жылып отурса ошо жылып калдык кадимкидей. Woo! Hey, hey! Эметип атпадың белем? Щеткалар салат да эле кыздырып жатты. Ол жакта шереңке жок белем я. Менде потому что сумкада бар болчу да, ошончу сумканы ал деп айтты. Азелже, чыгыңыз эшикке. Эмне жатып алдыңыз? Жылына алайынчы кишиде. Мына. Съемка бүт элек. Ырдайбыз азыр. Азыр ырдайбыз сөзсүз. Любой ыр сизге бекер. Каша бар.
От жагалы деп ширеңке издеп атабыз. Тамактан башка эч нерсе жок. Носки менен жаксак болобу? Жумуртка бар экен. Жумуртка жаман болуп кетет, алып чыгыңыз. Эреңке жок экен достор. Кайгырбагыла. Зубный паста бар зато. Көтөр нерим не? Азбайка. Turma kar жатат işte karabak. Кар ичинде эле кар. Üşüdüңүз байке? Ya, Üşüdüңүз? to'yib qoldim men. Biz үйрөтмөкпүз. Вот люди, да, так от жакканда не могли вчера, да? Найти спички да го. Адвакеге айтып койсоңуз, табак албай калыптыр. Бул жака кофе ичебиз. Кофе даярдап атабыз. Жашоо керемет. Жылуу экен. Кадимкидей күн тийгенде жылып калат экен. Эртең менен турганда каштарыбыз, кирпиктерибизге кар түшүп калыптыр. Азыр мына күнгө чыгып, эриди анын баары. Мына талаада дагы кичине бүт баары эрип, Кар жаап коюптур деп. эртең мененкисин кар жаап койгон, Кыроо экен ал. Типа чуть-чуть. Не, сууну мен вообще ичпей эле, только ысытып ичели деп атам. Ну, тияктан го, тияктан карга, бөтөлкөлөргө кар алабыз да. Дашырактан ким жейт? Эритебизби? Что, еще может доширак? Да, кофе. еще Кофе. могул жака. Я прям это со вчерашней ночи мечтаю. Но запомните, это кофе. Еще один, да? Да. Неочинский кофе. То Бул есть... жактан все будет очинское. Ну хорошо. Здесь даже вот посуда, видите, другая совсем. Я первый раз пью кофе в тарелке в такой. Из-под доширака. Из-под куксидеги. Тарелкага биринчи жолу, өмүрүмдө биринчи жолу ушундай кофе ичип атам. Мына. Демдедик жаңы эле. Бул куксиден калган идиш. Эң башкысы ичебиз, жыргайбыз. Күч топтойбуз. Бүгүн биздин чокуга болгон саякатыбыздын экинчи күнү. Назел айым, түнүңүз кандай өттү? Кандай уктадыңыз? Маанай жакшы эле уктадык. Аман калдык. Аман калганыма сүйүнүп атам. Себеби деген ар кандай ой келет экен. Жаратылыш менен бирге чогуу болдук. Айланаң баардык эч ким жок дегендей тыптынч болгондой 5 телохранитель болду. Ким десеңиздер 5 жылкы. Палатканын башында эле ошо оттоп жүрүштү, чөптөрүн жеп коюшуп эле. Ошодон да кичине коркуп аттым. Анан кийин ошо кашкыр чөөлөр келбесе экен деп эле ошо тиленип отурдум. Таң камал, 5 жылга картайдым, стресс болдум, чачым агарып кетти деп ыйлап аткан ким эле? Анан жүрөгүм ошо түн ортосунда оюлар ар кандай болот турбайбы, анан кийин Нуризаны да уктаткан жокмун. Чын эле түрткөлөп отуруп эле кечке эле бутан эле. Бир чети ушундай мен үчүн эң алгачкы жолу болду ушундай түн өткөрүү. Бул дагы бир чоң жетишкендик деп ойлойм, себеби деген өзүңдү духовно кандай десем мындай текшердим, анан жакшы жакка
оңдосо болот экен, мындай духовно мындай күчтүүрөөк болупчу. Себеби баары бир кандай болбосо да жаныбардан жылкы болгону абдан мага жакты. Бирок болгону ошо чөп, мен чачтарымды чөп деп ойлоптуп же албасын деп ошодон коркуптум эң алгачкысы. Чыныгы текшерүүнүн баары алды да, азыр биз Комсомолец чокусуна карай багыт алабыз. Кечекиге караганда баары бүгүн оңоюраак болот деп ойлоп атам, анткени кече жок, бүгүн бизде артыбыздан Адилет бергилчи. Биздин жол башчыбыз, коргоочубуз, колдоочубуз да. Берүүнүн баарын негизин түзгөн ушул жигит Адилет. Мындай альпинизмде Кыргызстанда ал биринчи пик деп эсептелинет. Эң оңой, бирок мындай карап көрсөк оңой деле эмес. Так, сейчас секунду. Бийиктиги 4200 метрдей. Азыр бийиктикти биз өзүбүз өлчөйлү. Ошого высотомер альтиметр деген алдык. Ошо ар бир жерден токтоп бийиктикти өзүбүз өлчөп, ченеп айтып турабыз буюрса. Анда кеттик. Ооба, Адилет кошулган үчүн да кетип баратам. Негизи азыр эле маршрутка жалдап кетмекмин Бишкекке. Бизге жакшы түн каалап коюңуздар, себеби бүгүн дагы бир түн өткөнбүз да. Айланамда көрүнбөйт түзүк пенде. Эрки бекем үзүлбөс үмүт сенде. Бул дүйнөнүн куткарып жапызынан алып кетчи тоолорум бийиктерге. Эстроген вроде на уровне как у женщин или чуть меньше. Мына бул жерде дагы бир түн түнөйбүз. Анан эртең чокуга карай багытыбызды улантабыз. Караңыздарчы кандай керемет. Тоолор менен теңдеш болуп калдык. Ар бир берүүнүн башында айткандай эле, тоолор өзүнө теңдеш адамдарды гана бийиктикке чакырып, өзүнө тартат экен. Кайра ушунча көп кыйналып, катаал оор жолду жүрсөк дагы кайра эле ошо бийиктикти багындыргың келип, чокуга чыккың келе берет эмнегедир. Ошон үчүн тоолор чакырат деген сөз эң туура экенине мен бир эмес бир нече жолу ынандым. Кандайсыңар? Привет! Тамактан өтөсүн. Курсак ачты? Чарчадык барыбыз. Анан бул жакта электр жарыгы жок болгон үчүн камералардын заряддары бир аз азыраак болуп турат. Ошон үчүн көп тартпаганы аракет кылып жатабыз. Мына Бизден көрсө жете алдык. тоонун тамагы. Курсак ачты, Көзөрдүк. Ал Суубуз аз. Чокуга чейин суу жок. Эптеп чокуга жетсек, кар чогултуп эритебиз деп пландап атабыз. суунда экономдоп, жакшы бирок экономдоп келдик, Көп коротпой. Молодцы. Назелжи Азамат. Пушка. Если бы не ты, где бы была я? Если бы не сила, мои моря унесли бы ветром паруса, любовь была светом, белая полоса
палец у роса. Я к тебе бросаю и слова бросаю по ветру. Палец у роса, я к тебе бросаю, за тобой бегу на край света. Джилангайлак. Такой рэп. И за тобой босиком по осколкам. Мое сердце ты протыкаешь иголкой. Ты колешь, колешь меня изнутри. Возьми, посмотри на мою кожу. Ты рассыпаешься, засыпаешь со мной, просыпаешься. Без тебя никак, без тебя нельзя. Мои чувства к тебе скользят. Палец у роса, я к тебе бросаю и слова бросаю по ветру. Палец у роса, я к тебе бросаю, за тобой бегу на край света. Что там с чаем? Не кипит? Еще нет. Осматривайте, ладно, чтобы не это. Биздин тоголгон саякатыбыздын 3-чү күнү болжол менен 4050 метр бийиктикте турабыз. Дагы болжолдонгон Комсомол чокусуна чыгуу үчүн 150-200 метрдей бар. Ал чарчы менен эсептегенде 1,5 километрди түзөт. 1,5 километр 150 метр бийиктикте айтылганы менен баскан кишиге, бул жакта турган адамга аябай эле оор. Биздин бир топ күчүбүздү алып турат. Бирок ушундай сонун жаратылыштын керемет кооздугу бизди алаксытып, дем күч берүүдө. Эмнеге мынча бийик турат тоолор тебелеп салбаш үчүн келес оолор деген ырсаптарында айтылгандай эле, чыны менен адам колу тиелек, адам буту жетелек жерлердин кереметтиги жөнөкөй жерлерге караганда бир топ кооз, кызыктуу дагы. Анан дал ушул биздин бийик тоолор алыстан, чет мамлекеттен келген туристтерди көп кызыктырат. Ошон үчүн биз ушул тармакка, ушул багытта көбүрөөк басым жасап, туризмди өнүктүрүүгө далалат кылсак, Кыргызстан өтө популярдуу өлкөгө айланмак деп ойлойм. Чокуга жетерибизге артыбызда көрүнүп турат. Саналуу гана сааттар калды. Биздин чыгармачыл топ Кетик тоого берүүсүнүн коногу Ырчы Назел айым жана биздин башкы жол башчыбыз баягы эле Адилет. Мындан арка съемка жалаң биздин уюлдук телефонго тартылат. Анткени бул жактагы суукка байланыштуу камерабыздын батарейкалары өчүп калды эмнегедир. Ар кандай жолдор менен ысытып жылытууга аракет кылдык. Жолдун катаалдыгына байланыштуу операторубуз Азиз артка кайтты, а биз сапарыбызды улантабыз. Кудайым буйруса пикке жетейин деп калдык. Бир аздан соң баарыбыз жыргап, дагы күч мындан да көп чогулат экен, себеби аз калганда мындан дагы энергия топтолот экен. Они твоих ждут, да? Снимаю.
Карды жеп, карды ичип Курсак ачты. Суу сайдык. Кар менен курсак тойгузуп. АСМР видео. Я. ешчи. Ну и сагынупсызбы кышты? Караанына эч бир зат теңелбеген, кайраты зор тоолор ай кебелбеген, өлбөс болуп түбөлүк калар белем, бир ташыңа айлансам эгерде мен. Тоодо аябай катуу чарчаганда мондай катуу таштар деле жумшак керебеттей сезилет. Эптеп бир жерге бут сунуп жата калсак деп самап, чынында чарчадык. Эки күндөн бери эңсеппей жетпей аткан комсомол чокусуна жеттик. Мына артта желекти көрүп турасыздарбы? 20-30 метрдей гана калды. Улам, мына моол кырды ашсам, моол тоон ашсам, моол адырдан өтсөм жетем деп өзүмдү алаксытып келатып, көздөгөн, көксөгөн жерге жетип келдик. Ким азамат, биз азамат. Ким чемпион, биз чемпион. 2 күн эңсеп келген 4506 метр бийиктиктеги комсомол чокусуна жеттик. Биз гана эмес, биз менен дагы башка тоо сүйүүчүлөр бар экен. Алакөл, Көл суу, анан бир 2 жума мурда неме учитель чокусуна чыгып келгем. Кыргызбыз дем. Анан бул жака келген киши билет баркын. Мындан өткөн мен үчүн неме жок, жыргал жок. Кайдасың, каяктасың, айдасың, же Марстасың. Кайдасың, каяктасың, кайсы бир чокудасың, менин томпогум. Назел айым күйөө издеп чокуга чейин келди. Кандайсыз анан, кандай жеттиңиз? Мен байкашымча чарчабай, кыйналбай эле жетип алдыңыз окшойт, Чарчабай эле, ооба, айымдардан биринчи болуп жеттим. Мен негизи ойлогон эмесмин, ушунча кыйын болот деп, чындап эле аябай кыйын эле экен. 2 күн палаткада уктоо жана ушундай эле ушундай пикке чыгуу эң оор нерсе экен, бирок менин түшөөм кесилди. Кудайым буйрса аман эсен жетип алдык, эми аман эсен түшкөн. Эми дагы башка чокуларга чыгам деп ойлонуп атасызбы? Же болду, жетеби ушул? Аны деген убакыт көргөзөт. Азырынча мен ойлономун, бирок мага бул спорт жакты, альпинизм аябай жакты. Буттун мышцалары бүт денең дагы иштейт экен. Жакты, аябай ушул авторуна дагы ыраазычылык, чакырууңуздарга чоң рахмат. Буйруса алдыда дагы балким дагы бул менин хоббим болуп калышы мүмкүн. Келечекте эч ким билбейт. Сиздин өжөрлүгүңүзгө сөз жок. Чыны менен аябай чоң мактоолорго татыктуу айым экенсиз. Бул жака жөн гана физикалык жактан күчтүү эмес, духу күчтүү. Мындай ичинде өзүнүн бир дем күчү бар, өзүнө мотивация берген, бийикке деген талпынуу аракеттери бар адамдарга гана чыгат, багындырат. Ошон үчүн сиз азаматсыз. Коомдук биринчи жана маданият тарых телеканалдарынан ар жума сайын биздин кеттик тоого же болбосо идем на пик долбоорлорун көрүп, биз менен бирге бийиктиктерди багындырыңыздар. Бала кезде ойлосом мен ким элем? Булутуңдай ата журт эркин элем, дал ушундай ирмемде калгым келчү, жан дүйнөмдүн бир болуп эрки менен, кетким келбейт табият арасынан, кетким келбейт тоолордун абасынан. Кеттик тоого долбоорунда палатка пати ырдайт Назел айым. Primavera,
примаварадан чыгарманы чогурдайбыз, билейбиз, жыргайбыз. Кеттик анда. Ya primavera, en más sim a ti de fan, lenda chineva, ya. Maganes latina, la mina, la noi, je para saros ambes. Maganes latina, la primavera que mis bus, primul teu pas, oh, raze de soare, are de mare, osele tale, oh, eu berum ostra, mare albostra, eu birare cacifa. Primavera,